тартуу конфеттерди таратып, ичинде ийнелер табылды деп. Эми мен ушул массалык маалымат каражаттарын түшүнөм, жаңылыктар боюнча. Бирок ошол эле учурда бул адам оорукчан экени баарыбызга анык болуш керек. Социалдык комитеттин алкагында ушу төрага суранам да. Акыркы 30 жылда психоневрологиялык, менталдык оорулары бар адамдардын жалпы ошол саламаттык сактоо системасында кандай реформаларды кылып жатабыз деп улам кыскартып атып, аягында деген ушундай таптагы ушундай адамдарды деген көзөмөлгө ала турган органдарыбыз эмне кылып жатышат? Акыркы 30 жылда эмес, акыркы макул 5 жылда реформаларды кылып атабыз. Улам жетекчилери алмашып атат. Анан ушунун аягында деген бул жакта иштеген психотерапевттер бар, ооруканаларыбыз бар. Ушунун баарын учеттору каякта, ким карап атат, ким көзөмөлгө алып атат. Ошол боюнча биздин деген атай социалдык комитетибиз бар. Ошонун алкагында бир караштырып берип туруп, протоколду тапшырбай бериңиздерчи. Саламаттык сактоо министри бир отчет берип. Анан мындай адамдардын баарын камай берсек, ал өзүнүн жүрүм турумуна жооп бере албаган адамдар окшойт деп мен билбейм, азыр эми укук коргоо органдары карашат болуш керек. Бирок буну деген ооруканалар, саламаттык сактоо системасынын ичиндеги реформалардын начар жыйынтыгы деп мен ошого келип атам азыр. Ата энелер капа болуп чалып атышат. Көзөмөлгө алып койгула деп. Парламент бир көзөмөлгө алып койгула деп суранып атышат.